саламатсыздарбы? Биз мурдагы сабакта бюджеттерге стиль бергенде түсүн кантип беребиз, border shape'ти кандай беребиз, арканкы түсү, алдыңкы түсү дегенде үйрөнүп калды. Анан биз бүгүн ассестер менен иштегени келдик. Эми ассестер деген эмне? Бул жакка келсеңиздер, бул жакта аныктамалары бар. Могул видеону да көрүп коюңуз. Болушунча кыска видеолорду тыңдаганга аракет кылганбыз. Бул деле кыска 6 мүнөт. Буну көрүп келиңиздер. Андан кийин экинчиси бул документациясы, кантип ассести колдонобуз, же болбосо ассести эмне үчүн колдонобуз, ошол нерселерди үйрөнүш үчүн бул жакта окусаңыздар болот. Эми ассест деген эмне? Эсиңиздерде болсо биз Diamond деп жасап атпадык белек. Могул Diamond деп жасаганда могул иконканы биз сырттан алып келип койгонбуз да. Биз кандай кылышыбыз керек эле? Ушул иконканы интернет жок болсо биздики иштебей калат да. Интернет жок болсо аны интернеттен алып келе албайт, биздики көрсөтпөй калат. Ал эми бул ушул приложениянын өзүнүн ичинде болуш керек. Интернет барбы, жокпу, интернетке туташканбы, туташкан эмеспи, мегабайт түгөнүп калдыбы, же андай проблемалар менен баш оорутпай, приложение өзү чыгарыш керек. Мисалы, биздин приложениеда колдонгон башка жакканда баягы resources деп коет, ресурстарыбыз, видео, GIF, анимейшндар, кийин Drive же болбосо бир немке бар эле. Ошолорду үйрөтөбүз. PNG, имейдин бир форматы, ошол нерселерди биз ассес менен колдонобуз. Мурдагы сабакта могул network менен колдонуп койгонубуз үчүн ушуну биз кайра дагы кайталайбыз, буну дагы карайбыз. Могул жакта иконкаларды, то есть могул фонд фамилияны кандай өзгөртөбүз. Ошону карап буну өзгөртөбүз. Биз бир приложение курсак, Flutter new project, application деп туруп, курс 15-тин ичинде курсун, окей. Аты Flutter Assess Example болсун. Бир аз күтөбүз. Бизге келди файлдарыбыз. Биз көргөн эле мурдагы эле файлдар. Эми Assess'ти колдонгонго келсек, биз могул PostgreSQL'га келебиз. PostgreSQLга келсек, могул жерде бизге толук эме айтылган документация. Кандай колдоносуң? Эгер Assess'тин ичинде фото колдонсоң, мондой жол менен колдоносуң. Же болбосо бир фонт, шрифт өзгөрткүң келсе, мындай жол менен өзгөртөсүң деп бизге айтылган. Керек болсо булардын ссылкалары да бул жакка коюлган. Мындай болуп, ошолорду карасаңыздар болот. Биз түшүнүктүү болуш үчүн булардын баарын өчүрөлү дагы эмнеде колдонобуз ошолорду карайлы. Мисалы, буларды колдонбойбуз, буларды өчүрүп салалы. Могулар жөн эле комменттер да, буларды эч кандай маанеге эмес. Жөн эле баягыдай кийинки келген разработчикке түшүнүктүү болуш үчүн ушинтип жазып коюшат. Бул жерде эле мисалы айтат. Биринчи Assess деген бир папканы проектке кош дейт. Assess эч кандай могул Dart tool'дун ичинде, же болбосо Android'дун ичинде, же болбосо iOS'дун ичинде куруп алышат кээ бирлерчи. Сиздер эме кыласыздар. Проектибиз кандай болсо, ошонун ичине курасыздар. Flutter Assess Example деп турат, ошонун ичине Assess деген папка курабыз. Assets. Карасаңыздар, ушул маанилүү нерсе Android, Lib, iOS менен бирдей эмеде туруш керек. Бунун ичинен айтабыз, менин нелерим болушу мүмкүн. Иконкаларым болушу мүмкүн, icons, же болбосо сүрөттөрүм болушу мүмкүн, images. Пока ушул экен. Fonts болушу мүмкүн, fonts. Эми буларды колдонуш үчүн кандай колдонобуз? Assess дегенди алып келдик. Буну өчүрбөй эле койсоңуздар болот. Бул кала берсин. Assess деген калат. Бул жерде дагы бир маанилүү нерсе, бул нерсе өзүнүн линиясынан жылбаш керек. Мисалы, мону комменттен чыгардыңыздар, өзүнө келди, могул Flutter дегенден эки боштук кийин болуш керек. Бир абзац деп коет го. Ошондой болуш керек да. Эгер мондой болуп калса жарабайт. Же болбосо мындай келди, мындай болуп калса жарабайт. Ушул нерсесине маани бересиздер. Андан кийин келебиз дагы буну дагы ачабыз. Анан бул жерин биз эмне бар? Assess'тин ичинде. Бул images жок да бизде. То есть images бул Assess'тин ичинде. Ушул жака жолун туура беришибиз керек. Эгер жолун туура бербесек, биздин приложение аны кабыл албайт. Могул жака Assess деп беребиз. Assess'тин ичинде Assess'тин ичинде images деген папкам бар. Могул images деген бар менде. Ошонун ичинде кандай гана фото болбосун, ошонун баарын ал деген сөз. Могул 26-чы линиядагы сөз. Келесиң, мен Assess колдоном. Менин ресурстарым бар. Ал каякта? Могул Assess деген папканын ичинде
Анын ичинде image деген папканын ичинде менин сүрөттөрүм бар, ошонун баарын колдоном. Сен ошолорду даярда дейбиз. Андан кайра келебиз. Бизде иконка бар да. Assets'in ичинде мол жок болсо өзү монтип өзү эскертип берет мол. Edot Edot ham JPEG деген форматта бир фото жок деп монтип астына сызып койтат. А биз не дейбиз? Бул бизде жок, бизде icons бар. Icons десек, мол Assets'in ичиндеги icons деген папканын ичинде кандай гана icon болбосун, ошонун баарын алат мол. Анан фонтту бул жакка бербейбиз, фонтту бул жакка беребиз. Аны кийин карайбыз азыр. Мол имейджге бир фото коелу. Мисалы, мол фотону алгыбыз келсек, келебиз. Мунун өзүн басабыз. Экспорт. Моделге келсеңиздер, мына превью бассаңыздар, мына офис чыгып калат. Ал эми мону бассаңыздар, ушунун өзү гана чыгат. Экспорт. Анан бул жактан биз размерлерин белгилеп алсак болот. Мен 2S, 3S же болбосо энин 512 кылам, же болбосо бийиктигин 512 пиксель кылып көчүрөм дегендерди өз белгилесек болот. Көбүнчө могул 2x менен көчүрөбүз, себеби эме качество жакшы болсун депчи. Анан бизде PNG боло берсин. PNG бул арканкы эмеси жок, түсү жок. Экспорт кылабыз. Бул бизге көчүп калат. Анан аны бул жака көчөт ал компьютерибизге. Мисалы, меники могул жака көчүптүр. Ошону анан атын өзгөртүп алам. Могул экен меники. Мына image 2022 деген ушул көчүптүр да. Ошонун атын өзгөртүп алам. Diamond деп коем пока. Анан буну алып келем дагы, могул Assets'in ичиндеги image ичине коем. Да, пока ушунун бир фотону карап көрөбүз, ушул сүрөттү колдонуп көрөбүз. Кантип колдонобуз? Биз пока буну айттык. Мен ушул Assets'in ичиндеги, image ичиндеги фотону колдоном деп могул жака айтып алдык. Буну Flutter проектте, то есть биздин приложениябызды генерациялап атканда, ошону эсепке алып генерациялат да, ушуларды кошо генерациялат. Ошон үчүн монун жолун туура бериш керек. Бул генерациялап атканда таппай калышы мүмкүн. Аттарын, жолдорун тактап бериш керек. Анан могул жерде дагы, могул Assets дегенден кийинки биздин могул жолдорун берген жерибиз, могул Assets'тен 2 space абзац туруш керек. 1, 2 деген. Ошуга да карап коесуздар. Кээ бирler мындай жазылат. Ал ката. Emulator дешетен, simulator. Бул RAM болгонго чейин суроолор болсо берсеңиздер болот. Могул жазуулардын ордуна ошол фотону азыр коюп көрөлү. Келебиз. Main ичинде буларды өчүп туралы. Негизи башынан жазсак болот өзүбүз. Буну деле өчүрөлү дагы. Анан могул жакты башынан жазалы. Бул жака home page ачылабыз. Home page эки сөздөн турат. Анын файлын кандай түзөбүз? Буну жазып туруп, home экинчи сөзгө келгенде нижний пробел, сосын underscore, анан page.dart. Бул жака келип бир stateless widget кылып көрөлү. State деп жазсабыз чыгат. Stateless widget бассак, муну түзүлүп калат. Буга биз home page деп ат беребиз. Анан stateless widgetти бул Flutter тааныбай жатат, Dartча каяктан келди деп. Анан буга айтабыз биз, бул материалдан келди деп. Анан бул жака келип туруп, my home page жок, биз аны удалить койгонбуз. Муну онун ордуна эмне чакырабыз? Home page деген чакырабыз. Home page бизге капкара экран көрсөтүп берди. Себеби бунун неси жок? Бир scaffold'у жок. Бизде азыр эч нерсе жок, жөн эле бир контейнер бар. Ал дагы эч нерсе жок болгондугу үчүн эң кичине размерде турат покачы. Бунун ордуна келебиз дагы scaffold дейбиз. Анан бизге бир ак экран алып келип берет. Анан бир app бар коелу. Дароо эле app бар деп беребиз. Буга бир title жазалы. Менимче буга уже көнүп калдыңыздар. Home page деп коелу. Work with assets деп койсок, анан буга констун берип коелу. Мындай. Эми могул жерге баягы фотону коюп көрөлү. Кандай коюп кетебиз? Body фото коюш үчүн image деген widgetти колдонобуз. Image. Анан точка десек, бул жакта image каяктан келесин дейт. Могул Assets'тен деген уже биздин приложениябыз менен чогуу колдонулган фотолорду могул Assets'in ичиндеги болгон нерсени могул Assets'ке жазсак болот бул жака. Assets деп туруп. Могул файл дегени телефондун өзүнүн бир файлында бар да, папкасындачы. Биздин приложениеде жок, проекттечи. Бирок мисалы юзер эмне кылды? Өзүн сөккө тартты дагы ошону жибериши мүмкүн.
Ошону алып келгенде файл колдонобуз. Телефондун файлында бар депчи. Memory дегенде телефондун памятинде бар. А network дегенде интернеттен келген фото. Биз access'ти үйрөнүп атабыз, access колдонобуз анда. Access деп жазабыз. Могул name деген жерине азыр мен мисалы ойду келип бир нерсе жазып койсом, бул айтат неме деп. Мына бизге ката көрсөтөт. Enable to load access деп. Access'in ичинде мондой фото табылган жок деп. Биз эмне алып келип атат, ошону туура жазабыз. Мен access'in ичинен, анын ичиндеги images'in ичинен, анын ичиндеги diamond png деген файлды алып келип атам дейбиз. diamond.png десем келип калды. Эң кыйналган учушу баягы мага көп келген көп суроолор могул атын туура эмес жазып коет да. Могул жакта аты башкача, бул жакта аты башкача мындай. Ушундай кылып анан эмнеге меники чыгып калат деп берет. Туура жазыш керек болгону бир аз ката кеткенде ушундай майда нерселер эле ката кетет негизи. Анан кээ биркилер мындай кылып да коет. Мисалы diamond деп туруп анан мындай алып коет. Жоксо мындай алып коет көбүнчө. Муну байкалбай калат да булчу. Анан бул жака муну жазып берет. Мындай болуп туруп, мына карасаңыздар экөөнү тең окшош жаздык азыр. Dia дегенден кийин мындай бар. Мен муну кайра мындай кылсам, бул келбейт. Могул файлдардын аттары space болбош керек. Кээде ушундай болуп кетет да, мен файлдын атын окшош койбодумбу депчи. Азыр биз окшош эле койдук да могул жердечи. Diamond png дедик, бирок die анан monттун ортосунда space бар. Бул жака деле могул space менен жаздык. Окшош эле негизи ушундай. Правилага эч кандай каршы келбейт. Бирок катабыз биз могул name берип атканда буга space колдонбошубуз керек. Аны таппай калат. Биз кайра буну өзгөртүп коебуз. Фотону алып келип алдык. Эми ушул ташырманы карап коелу, Тайтлга ташырма 3 деп жазат экенбиз. Давай ташырма 3 work with access деп кала берсин. Андан кийин арканкы фотолорун берет экенбиз. То есть түстөрүнө. Түсү мындай экен. Scaffold'га келип туруп, background color дейбиз дагы. Эгер код менен бере турган болсок, 0xff деп туруп, анан түстүн кодун беребиз. Бул келди. Эппардын түсү да ушундай. Эппарга келебиз. Анда сенин да background color'уң бул сыяктуу эле. Буну копия кылып коебуз. Окей, ортосунда могул көлөкө билинбей калды. Анда эппарга келип, эмне кылганбыз мурдагы сабакта? Elevation бергенбиз, Elevation'ге канча бердик эле? 7 бердик беле? Окей, 5 берели. Андан кийин I am rich деген жазуу бар экен. Анан могул image бар экен, Анда буну алып туруп, алгач колумн кылыш керек экен. Колумн. Анан колумн ичинде children. Анан children ичинде кайра бул. Бирок бул сүрөттүн үстүндө I am rich деген текст бар. Бул жакка келебиз, text деп жазабыз. I am rich. I am rich деген жазуу келди. Аларды биз ортолошубуз керек, могул жака. Кантип ортолойбуз? Main axis alignment берсек, анан main axis alignment center десек, бул ортолоп калды. Окей. Эми бул I am rich'ке стиль беребиз бир аз. 48 пиксель экен. Могул тексттен кийин келип туруп style деп жазабыз. Андан кийин text style, font size'ын өзгөртөбүз. Font size бул жакта карасак 48 экен, ушуну беребиз. 48 font weight. Бул жирний кылат, Font weight bold. Image эмесе размери бир аз туура келбей калды бизгечи. Размери 300ге 300 экен. Анда биз келебиз дагы image access'ке келип, сенин бийиктигиң height, то есть мондан беребиз. Height 300. Анан width дагы 300. Аны биз каяктан көрдүк? Биз могул жактан көрдүк. 300ге 300 экен. Эми бул жака могул вертикаль ортолоду да, бирок горизонталь ортолонбой калды. Аны кандай кылабыз? Колумнду центрге ороп коебуз. Бизге келди. Эми болгону могул I am rich дегендин шрифтин өзгөрүш керек да. Аны кандай кылабыз? Эми шрифтти кандай колдонобуз? Ошону үйрөнөбүз. Шрифтти колдонуш үчүн негизи эң эле жакшы жолу могул Google Fonts деген бар да. Балким интернеттен карасаңыздар, кандай колдонот,
маалыматтар көп, булактар көп. Ушуну колдонсоңуздар болот. Google Fonts Flutter деген. Кайсы бир сабакта биз да үйрөтөбүз буну кантип колдонушту. Бирок азыр биз кыйын жолун биринчи көрсөтөлү. Азыр көрсөтө турган жолум бул кыйын жолу. Биз бир шрифт алабыз, могу шрифттин кандай шрифт экенин билебиз. Бул шрифт София экен. Анан Google Fontsun сайтына киребиз. Google Fonts Flutter эмес, Google Fontsun өзүнүн сайтына киребиз. Бул жакка кирип туруп, search дегенге Софияны издейбиз. София Sans дейт го. Менимче мол окшойт. Анан могул жакка I am read деп жазып көрөлүчү. Окей, ушул экен. София деген бар экен. Анан ушуну мону көчүрүп алабыз. Download family'ни. Буга келип, буну көчүрөбүз. Могул жакка zip файл болуп келди. Буну ачабыз. София деп келди. Эми ушул Софияны алып, могул фонттун ичине коебуз. Бизге азыр София деген эме келди. Regular бир шрифт келди. Эми буну кантип колдонобуз да? Негизи жалпысынан монда алып туруп, мына fonts деген жерге чейин комменттен чыгарсак болду. Эми ушул жерге биздин фонт фамилия эмне? София. Могул жакка ошол София деген жазабыз. София. Trajan Pro деген жок. Бизде бир эле эме бар. Бир эле шрифт бар. Буну өчүрүп коебуз. Мисалы, приложениеда бирден ашык эме болушу мүмкүн да. Шрифт болушу мүмкүн. Ошондо мону шрифттерди кошуп кетебиз. Ушул форматта. Буну кайра коммент алып коелу. Өчүрбөй эле коелу, да. Эгер дагы бирөөнү кошсок, ушуну комменттен чыгарабыз, кошобуз. Дагы бирөөнү кошсок, ушуну копия кылабыз, астына коебуз, кошо беребиз ушинтип эле. Анан эми бул каякта? Могул assets деп турат. Fonts'тун ичинде, то есть биринчи assets'ке киребиз. Assets'тин ичинде, анын ичинде fonts'тун ичинде, анын ичинде могул Sophia Regular TTF дегенди rename кылып туруп, файл атын өзгөртпөйбүз. Болгону копия кылыш үчүн rename кылдым да. Копия кылып, анан могул жерге коюп коебуз. Кээ бирки фонттордо могул TTF деген файлдар аябай көп да, ошонун ар бирин могул жака берип чыгабыз. Бизде бирөө эле болгондугу үчүн могул жака бирөөнү эле калтырабыз дагы, калганын өчүп салабыз. Мону өчүп салабыз мисалы. Муну өчүп салабыз. Бизде азыр могул Sophia Regular дегенди колдондук. Эми бир фонт же болбосо бир фото кошкондон кийин сөзсүз могул жакта мындай иконка чыгат. Ошону басып коебуз. Бул эмне кылат? Жаңы нерсе кошулду, жаңы бир ресурс келди. Ошону кайра генерация кыл дейт. Же болбосо эгер бул жок болсо, бул жакшы иштебесе, бул жакка келесиздер дагы Flutter pub get деп коесуздар. Pub get болду. То есть могул эме да кошулду, шрифтибиз да кошулду. Эми буну кантип колдонобуз? Home page'те бул тексттин font family'si бир string алат. Андыктан бир эме коебуз, тырнакча коебуз дагы. Могул жакта не деп жаздык? Могул жерге font family'нин аты депчи. София деп жаздык. София деген жазууну могул жерге коебуз. Бул кандай иштейт? София деген келет. Софияны биз бул жакта белгилегенбиз. София деген каякта? Assets'тин ичинде, fonts'тун ичинде, fonts'тун ичинде, еще Софиянын ичинде. Толук жолун беришек да. Fonts'тун ичинде, анан Софиянын ичинде, анын ичиндеги Sophia Regular TTF деген. Эми мен кайра Flutter pub get кылам. Же болбосо буну бассаңыздар болот. Же болбосо терминалга жөн гана Flutter pub get деп жазсаңыздар болот. Кайра буну иштетем дагы. Кесем өзгөрүп калды. Суроолор барбы? Экинчи монтаж аткарып салалы. Бирок ага чейин бир эс алып алды, анан ушуну аткарып салалы.